Амансыздар урматтуу гүл сүйүүчүлөр, гүл ишкыбоздору. Бүгүн 7 март 2025-жыл. Эртеңки кыз келиндердин баардык аял затыны майрамыңыздар менен куттуктайм. Бүгүн жумуш арасында сиздерге дагы бир видеону тартып койууну туура көрдүм. Гибискус гүлү, китайская роза дейт. Баягындай эле жумуш жасардым, мондой эле спирт менин идишимде. Анан иштөөчү инструменттерибиз ушту, кайчы, ушулардын баардыгын даярдайбыз. Мен жанатан бери жумуштарды жасап эметип аттым. Азыр эми иш арасында бир эки айтылчу видеону тартканга себепкер болгон нерселерди ушул видеодо айтып өтөйүн. Гибискустар баардык эле гүлдөрдү азыр жаза алды. Биз топурактарын алмаштырып, баягындай жумуштар жасап атабыз да. Анан могу гүлдү мен өткөндө алдын ала ушул гибискустардын топурагын алмаштырып, обрезка кылып баштагам да бир эки гүлдү. Анан эле кайра башка срочно иштер болуп калып, Айыл апа дегендей, анан кайра калып кетти. Арасында башка жумуштар чыгып, анан кайра ошентип гибискусту токтотуп койгом да. Мына ошондогу бир ай баштагы обрезкадан кийинки пышный болуп өсүп аткандагы гибискус. Анан жалбырактары дагы мына жашылданып, жашарып, топурагы да алмашылып, анан ушундай болуп пышный болуп калды да. Могу жерлерден кыркылган. Башта кыркылган, бул жеринен да кыркылган. Булар кыркылгандан кийин капталдарынан жаңы почкалар ойгонуп, жашарып, баштагы картайган жалбырактардын баары жок. Кыркылгандан кийин дагы жаңыдан чыгып атат, астыларынан чыгып атат. Бул дегенибиз жазга карата баардык гүлдөрдү, кайсы гүлдөрүңүздөр жүдөп, кыйналып атат, баягынтип өзүн жакшы сезбей атат, ошо гүлдөрдү азыр ойготушубуз керек, уктап аткан гүлдөрдү. Андан сырткары эски топурактардын күчү кетип калат. Ошолордун баарын алмаштырышыбыз керек. Анан кырккандарыбызды баштарында таза жерлери, жакшы жерлери болсо кыркып, черенковать этип алсак болот да. Мынакей кыркканга чейин мондой болуп, узарып, көркү жок болуп турган да. Баштарынан мондой бутондорду түйүп гүлдөп атат. Бул бир эки гүлүнө кызыкпайбыз. Азыр кыркып биз форма беребиз. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, мынакей гүлү мындай хлороз болуп атат, жалбырактар саргайып, анан гүлдөрү дагы мындай көрксүз болуп, баягындай вид жок да. Бул эмне себептен болду дейсиздер? Кыштын өзүнүн баягы эмеси болушу мүмкүн. Таасири бир ысык, бир суук болуп, канча аракет кылып температураны карасак дагы ошондой туура бир температураны кармай албайбыз да. Канча от жаксак деле чоң теплицада баары бир муздап кетет түнкүсүн. Потеря көп. Үй шартында мисалы үчүн 20 градуска коюп койсоң, үйдө дубал болгон үчүн сактайт ошо температураны. Теплицада болсо андай температураны канча аракет кылсаң дагы двойной потеря да. Себеби поликарбонат аба нымдуулук шелдеринен башка жактан көтөрүлүп чыгып, учуп кете берет. Температураны ысык кылып кармаш кыйын. Ошондуктан кыштын күнү мисалы үчүн биз теплицаларда 18-20 градусту кармаш керек болсо, биз деген печканын температурасын 60-70 градуска коебуз. 60-70 градус болгондо ошо теплицага жетип жылытканга ошол деле күчү жетпей калат да. 60-70 градустун делечи. Себеби күнөсканада жанагындай потеря көп, поликарбонат канча карасаң дагы баары учуп чыгып кетет жылуулук. Анан мен могу гүлдөрдү жанатан бери мондой кылып башка гүлдөрдүн идиштерин алмаштым, ушул эле гибискустарды. Мындай карасам, мынакей эмнеге хлороз болуп атат? Мындай карасам, себеби былтыр мен ооруп атканда жолдошум топурактарын алмаштырган экен, өтө кумду көп кошуп койгон да. Кум составы, топурактын да составы туура тандалып, туура алмашылбаса гүлдөргө башында мына идиштин өзүндөгү гүлдүн топурагы болот. Анан кошумча биз мындай идишке бир аз чоңураакка которгондо ушул эле топурак менен алынат. Анан сыртында мына туура эмес топурак болуп калса, мына тамыры өсүп чыгып, ошол топуракка келгенче жакшы эле турат. Мына жаңы топурак өткөндөн кийин булда топурактын составында кумдары көп болуп калса,
Анан ошо кумдарга жеткенде гүлүбүз хлороз болуп, убакыт өтүп 3 ай 4 айдан кийин тамыр жаңы топуракка өткөндөн кийин ошентип баштайт. Ошон үчүн топурагыбыз туура тандалыш керек. Мынакей көзүңүздөргө көрүнүп атабы? Кумдары жалтырап атат. Көрдүңүздөрбү? Канча кумдар турат. Мына тамырлары уже жаңы топуракка өтүп баштаганда ошонун таасирин билип атат да, гүл хлороз болуп атат. Ошондуктан мунун астылары дагы кум составында кумду көп кошуп койгон. Ошондуктан кумду кошоордо дагы мен мына азыр мунун топурагыны мындай тазикке күйүп, куму бар топуракты бир аз козгоп, себеби топуракты туура эмес тандап коюшкан. Көрдүңүздөрбү? Мына баштагы идиште мына топурак болгон. Бул топуракта сонун тамырлары сонун турган. Ал эми мына сыртында жаңы топурак, буда кум көп болгон. Анан ошо жаңы топуракка тамырлар өөрчүп чыга баштагандан кийин уже гүлдө шелочной болуп, кумдун составында шелоч көп, туз көп. Ошондуктан ашыкча кум кошкон дагы зыян. Анан кээде мен кумду кайра жуудуруп туруп анан топурак жасатам да. Анан мен жокто жуу топуракты, кумду таза жуу деген адам жок болуп, жакшы жуулбай эле кошуп аралаштырып берген сыяктуу да. Ошондуктан азыр мына мен баштагы топурактагы тамыр менен калтырып, кайра мына жаңы топурак жасадым азыр. Мынакей өзүм каалагандай топурак. Буда перлит, торф, осмокот, диамофос, анан күрүчтүн топону ушундай. Буда азыр мен кум кошулган жок да. Кум бир аз эле 5% эле бар, бирок анчалык кум жок. Ошондуктан ушундай топурак жасап, азыр мен гүлдөрүмдү которуп атам. Анан ушинтип которгондон кийин гүлдөрүбүз жакшы өсүп баштайт. Ошон үчүн топурак дайындаганда дагы баягы кумду дагы түшкөлдө кумду сала бербестир. Мүмкүн болушунча жуулган сайдын куму, ошону дагы үй шартында дагы жууп бериш керек. Ичинде баягындай шелочной туздары жуулуп кетиш керек. Мынакей кайра ушинтип коебуз. Анан мен ушинтип отургузгандан кийин мынакей өткөндө жасагандарым мына жалбырактары жашылданып, бир аз хлороздору уже кетип баштаган. Мына жаңы жалбырактар жашыл эле болуп калды да. Жаңы чыгып аткан жалбырактар уже жашыл болуп чыгып атат. Ошондуктан топуракты дагы тандаганда, отургузуп атканда баарына көңүл бөлүшүбүздөр керек. Анан буну биз которуп алгандан кийин эми 1-2 күн суугарбайбыз. Ушул топурактын нымдуулугу жетет. Буну черенковать эткенде мындай гүлдөрдүн баарына форма берип, ылдыйкы бутактарын алып, буга чейинки да видеолордо бар. Мындай видеолорубуз. Мынакей форма беребиз, ылдыйрактан кылып, өзүбүздүн көңүлүбүзгө. Мына бул точка рост келет атат. Мына эң башындагы башта кыркылган, анан бул чыккан. Ошол точка росту кайрадан кыркабыз мындай кылып. Мынакей главный точка рост кетти, бул жактан спящий почкалар ойгонот. Мына дагы башта кыркылган, көрдүңүздөр, главный точканыкы эски. Ушуну кайра жаңыртып коебуз. Мына жаңыландыбы? Кайра гүл ойгонот да, биякта спящий почкалар ойгонот. Мындай кургап турган, эски, картайган, кургагандарын алабыз. Мынакей. Мында да главный точка мынага келип атат. Муну кырксак, бизде мынага теңешибиз керек. Мунун бою менен. Ошондуктан мынойдон кыркпайм мен. Бул менен боюн буга теңешибиз керек. Мына жерде главный точка, көрдүңүздөр, мына главный точка башта кыркылган, анан мына бутак чыккан. Биз мына жерден кырксак болот, бирок бул бутактан бийик болуп кетип атат. Бизге мунун уровени деп коет. Мунун бийиктиги менен бирдей болсо форма берилет. Анан мына главный точка башта кыркылган жерди биз кайра кыркышыбыз керек да. Ошондо гана могу жакта спящий почкалар ойгонот. Биз бул жактан кырксак, мына жакта главный точкага анча күч келбейт, анча ойгонбойт да. Биз общий мына бутакты ойготуш үчүн мына главный болгон жоон бутакты кыркышыбыз керек. Мынакей. Кырктык. Эми биз муну бул бойдон отургузбайбыз. Мына жакта башынан чыгып аткан жаш көчөттөрүн эле мына ушул черенокто черенковать этип алабыз. Бул жагы керек эмес. Эгер ушунчалык баалуу сортуңуздар болсо, кааласаңыздар бул жагында черенковать этип көрүңүздөр. Мен мындай эле главный точкаларды баштарын эле черенковать этем. Мунун дагы мындай эле кыска эле алабыз, ашыкча жалбырактарын алабыз, бутондорун алып салабыз. Мынакей ушул эле 2-3 жалбырак жетет.
ушуну черенковать этебиз. Бул деген азыр эми күн узаруу убагы башталды. Гүлдүн сортуна да карайт. Кээки өтө баалуу сортовойлор бутактары жоон болот. Алар тамыр алышы 2 айга чейин узагып кетет. Ал эми мындай тамыр ичкерээк өсүүсү бат болгон сорттор бар. Булар 2 жуманын аралыгында тамыр алат. Азыр өсүү процесс башталган убакта. Анан азыркы ушул убакта ушул сыяктуу жумуштарды жасасаңыздар болот. Ушундай кылып форма берип, анан топурактарын сөзсүз жаңылайбыз. Мунда дагы бир аз хлороз болуп атат. Муну дагы мынакей. Мында дагы мына кум көп. Муну дагы күйүүбүз дагы бир аз тамырыны травмировать этпей өтө көп. Бир аз жаңы кошулган топурактарын күйүп салабыз. Эски тамырында топурак кала берет. Баарын күйбөйбүз. Мынакей. Мурунку топурагына жеттик. Мурункусу тоор перлик болгон. Ушундай клиент келип калды окшойт. Анан буну тепличный условияда кармайбыз. Анан сыркон сууга салып коебуз дагы. Мондой эле стакандарга черенковать этип дайымкыдай. Анан контейнерлерге тепличный условияда тамыр алдыртып алабыз булардын баардыгын. Мындай эле сыркон суу, кадимкидей эле кандарыбызды кыркып сууга салып коебуз. Бир аз сыркондон 5-10 мүнөт сиңирип алсын. Бул укоренитель сыяктуу сырконубуз. Анан мен баягышка жумуштарды жасагыча бул жагын сууга сиңип турат дагы. Анан гүлүбүз жакшы тамыр алып берет. Контейнер, тепличный условия ушул сыяктуу жумуштар жасалуудагысыздар. Сиздер дагы эгер гүлдөрүңүздөр хлороз болуп, ооруп атса, башка болсо, бир аз топурактарын жаңылаңыздар. Жаңы топурак жасап, удобрение кошуп, идиштерин алмаштырып алсаңыздар, обрезка жасаганча. Азыр ушундай жумуштар жасаңыздар кыздар.